Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Буга чейин жүрөктүн үчүн алган астрал тасмасынын биринчи жана экинчи бөлүгүн көргөнбүз. Ошондон бери тасмалардын алдында көпчүлүгү астрал тасмасынын үчүнчү бөлүгүн чыгар дегендиктен, бүгүн алардын каалоосун орундатып астрал тасмасынын үчүнчү бөлүгүн өтөлү. Андыктан кандарыбыздын жүгүрүшүн баттатып өзгөчө бир күч кубат алууга даяр болуп калсаңыз баштайбыз. Эл арасындагы кээ бир ишкер агаларыбыз мыкты жарнама бул ийгиликтин жарымы деп айтышат. Анткени өндүрүш же болбосо кызматтын сапаты өтө мыкты болгону менен, сенин кылып жаткан ишиң тууралуу элдер билбесе андан көп деле пайда түшпөйт. Ошондуктан азыр көчөгө чыксак дагы, интернетке кирсек дагы жарнамага толуп, кээ бирибиз андан пайда алып муктаждыгыбызды бүтүрүп жатса, кээ бирлерибизди жадатып деле жиберди окшойт. Бирок кандай болбосун, бул нерсе жашообуздун бир бөлүгү экен. Ошондуктан жарнамадан пайда алып жаткан туугандарыбызга ыраазычылык билдирип, Кыргызстандан көрүп жаткан болсоңуздар, Москвадагы туугандарыңыздарга маалымат бергетиңиздер. Кеп эмне жөндө болуп жатат десеңиз, Москвадагы эң эле олуттуу болгон документ маселеси. Ошондуктан төмөндөгү байланыш сандарды жазып, Москвадагы туугандарыбыз документиңиздин бардык түрүн бүтүрүп алыңыз. +7 901 547 86 17. Бул кыздын аты Куин Бреннер. Ал үйү өтө алыс болгондугуна карабай, Элис деген табыпты издеп, акырында таап алып анын үйүнө келип эшигин тыкылдата баштайт. Бир кезде Элис чыгып карап калса, Куин ага кайрылып, мага сиз жөнүндө Эмили деген аял маалымат берди. Сиз экстрасенстердин арасынан өтө бир күчтүүсү экенсиз. Мага жардамыңыз керек, менин акчам бар, сизге төлөп берем десе, Элис ага жооп берип, мен бул ишти кылбай калганмын. Сураныч башкаларга кайрылып көрүңүз десе, Куин канчалык алыстан келгенин айткан кезде, Элис ага боорорду үйгө кирип бир аз сүйлөшөлү деп айтат. Көрсө, Куиндин апасы Лилит Бреннер 1,5 жыл мурда рактын айынан көз жумуп калыптыр. Куиндин болсо үйүндө кээ бир учурда түшүнүксүз нерселер болуп, буюмдары ордунан жылып калып, анан дагы бир нерсе аны менен сүйлөшкөндөй боло берчү. Ошондуктан Куин бул апасынын арбагы окшойт деп Элиске келип андан жардам сурап, мени апам менен сүйлөштүрүңүзчү деп өтүнө баштайт. Элис болсо, мен бул нерсени таштап койгонмун, бирок сага бир аз болсо да жардам бергенге аракет кылайынчы. Сен негизинен жакшы кыз экенсиң, өзүң дагы апаң менен байланышканга аракет кылган окшойсуң. Мен колумдан келгенин кылайын, сен бирок бул нерсе үчүн мага акча бербегениң, анткени мен ишимди кайрадан баштагым келбейт. Кана көрөйүнчү деп эле чыракты өчүрүп арбактар дүйнөсүнө кире баштайт. Кызыгы, бул арбактар дүйнөсүнө Мегаком тартабы же Билайн тартабы билбеймин айтор. Олтуруп алып эле уюлдук аппараттан сүйлөшкөндөй Куиндин апасын айтып чакыра баштады. Я призываю выйти на контакт Лили. Бир аз убакыттан кийин эле Элис бул Куиндин апасы эмес экендигин түшүнүп, кызга эскертип, сен мындан кийин апаң менен байланышка чыкканга такыр аракет кылбагының. Анткени сен арбактар дүйнөсүндө чакырганыңды арбактардын баардыгы угушат. Мен эми мындан ары жардам бере албаймын, башкаларга кайрылып көргүн деп кызды ал жерден узатып жиберди. Куин бул окуядан кийин деле түнү түшүнүксүз үндөрдү бөлмөсүндө уга берет. Эртеси каарманыбыздын иниси Алекс жана анын атасы Шон менен таанышабыз. Бул убакта Куин жакында театр мектебине өткөнгө аракет кылып, ал жактагы көргөзмөгө даярданып жаткан. Бирок бир кезде анын бөлмөсүнө атасы кирип, жини келип, энеңди тургузуп мектепке даярдап койсоң болмок, ал эми кечигип калат да, мен сенден суранып жатам го, жардам берип койсоң болот десе, Куиндин дагы жини келип, мен театрга качан даярданам деп жооп берет. Ошентип Куин театрга келип, ал жердеги сынакка даярданып жаткан кезде ага түшүнүксүз бирөө кол булгалай берет. Каарманыбыз бул нерсеге маани деле бербей, сахнага чыгып, сынакта кабыл алуучулардын алдына чыгып, өзүнүн текстин аткара баштаган кезде, жакшылап жаттабай калгандыктанбы, бирок уялдыбы, бир маал деле унутуп калат. Кабыл алуучулар, сиз жаттагандан кийин келиңиз деп айткандыктан, Мэгги деген курбусу менен жолуккан Куин, мен атамды жаман көрөм, мен ошонун айынан гана өтпөй калдым. Ал мага тоскоолдук кылбаса, мен жаттап келмекмин десе, курбу кыз аны сооротуп, ийгиликтер дагы алды да, жүр андан көрө кеттик деп, алар бара жаткан жерден жанагы кол булгалаган адам дагы бир жолу көрүнөт. Ошол замат Куинди унаасы үзүп кетип, ал ооруканага түшүп калып, дарыгерлер анын жүрөгүнүн сокпой калганын көргөн кезде Куиндин арбактар дүйнөсүндө жүргөнүн көрөбүз. Бир кезде анын көзүнө дем алдыруучу аппарат тагынган адам көрүнүп кетип, Куин ошол жерде ойгонуп кетти. Көрсө, дарыгерлер аны өлүмдөн сактап калган экен. Бирок кырсыктан кийин каарманыбыздын эки буту тең сынып, ал ооруканадан чыкканы менен баса албай арабада жүрүп калат. Куиндин ооруканадан чыкканын көргөн каарып калган кошуна аял, ал адам дем албаган адам, ал сенин бөлмөңдө жүрөт, мен аны азыр деле сенин бөлмөңдөн көрүп жатам деп түшүнүксүз сөздөрдү сүйлөп, Куиндин бир аз жүрөгүн дагы түшүрүп койду окшойт. Бул убакта үйүнө келген Куинди курбу кызы жана кошуна баласы Гектор атасы менен тосуп алган эле. Анда Гектор анын аман эсен экенине кубанып, мен сенин гипсиңе жазып коеюнчу деп өзүнүн атын жазып койду. Алар кеткен соң Шон кызын бөлмөсүнө алып кирип, ага белектерди берип, анан дагы коңгуроо алганын көрсөтүп, эгер бир нерсе болсо ушуну чалгының. Мен үнүн угуп сага жардам керек экенин түшүнүп келе каламын. Буйруса сабыр кылсаң бутуңа туруп кетесиң деп кызына күч кубат берет.
Түнү дагы деле түшүнүксүз нерселер башталып, каарманыбыздын артынан адамдын караанын дагы көрөбүз. Бул убакта Элис өзүнүн тынч жашоосун улантып жаткан. Ал күндөрдүн биринде иштерин бүтүрүп эс алып жатайын деп төшөккө жатып калса, аны бир түшүнүксүз үн ойготуп жиберет дагы китебин алып эле бирөөнүн атын жаза баштады. Бул ат каарманыбыз Куин Бреннердин аты эле. Ошентип үйүнөн чыга албай калган Куин зеригип инисине тийишейин деп дубалды такылдата баштаса, иниси дагы ага жооп кылып дубалды кайрадан такылдата берет. Бирок бир аздан кийин Алекс Куинге кат жазып, мен үйдө эмесмин деп кабарын берди. Эми чындап эле Куин анын бөлмөсүндө бир нерсе бар экенин байкай баштады окшойт. Түнү болсо аны бир нерсе ойготуп жиберип, бөлмөсүнүн үстүн караса, жарака кетип калган экен. Муну көргөн Шон үстүңкү кошунасына арызданып, сенин үйүңдө деги эмне болуп жатат деп, анын үйүнө кирсе азырынча ал жакта эч ким жашабайт экен. Бирок Куиндин бөлмөсүнүн үстүнө барса, ал жерде түшүнүксүз из турган болот. Муну көргөн Шон дагы анын кошунасы дагы эч нерсени түшүнбөй калышты окшойт. Эртеси Куин атасына, мен Элис деген аялга барганмын. Ал экстрасенстердин күчтүүсү деп уктум. Бул үйдө бир нерсе болуп жатат. Балким бул апамдын арбагы бизге бир нерсени айта албайт десе, Шондун жини келип, ага окшогондор жөн эле акча алыш үчүн ар нерсени айта беришет, бул нерсеге башыңды оорутпачы деп кетип калат. Элис башынан өткөн окуядан кийин Куиндин апасы Лилитти дагы бир жолу чакырып көрөйүн деп, олтуруп алып арбактар ааламынан Лилиттин атын айтып чакыра баштады. Бир кезде ал жерге бирөө келгендей болуп, үндөр пайда болуп, Элис анын артынан ээрчип жүрүнсө, андан түшүнүксүз бир кара издер калыптыр. Кызыгы ал жандык Элистин бекитилип турган жертөлөсүнө түшүп кеткен болот. Бирок бул кулпунун ачкычы буга чейин Элистин мойнунда турган эле. Анда Элис бул Куиндин апасы Лилит эмес экендигин түшүнүп, колчурагын кармап алып эле жертөлөгө түшүп, мен сенден коркпоймун, ошондуктан сен дароо эле чыккының. Мен сага окшогон арбактардын көбүн көргөмүн деп жаткан кезде эле жанагы арбак анын астынан пайда болуп, Элистин жүрөгү түшүп эле жертөлөсүнөн качып чыкты. Ал буга чейин мындай иштерди көп кылгандыктан бул нерседен аябай эле чарчап калыптыр. Куин кечинде курбу кызы Мэгги менен видео байланыш аркылуу сүйлөшүп жатса, Мэгги ага суроо салып, сенин артында турган Алекспи дей баштайт. Бирок Куин бөлмөсүндө жалгыз гана болчу. Ошол замат эле видео байланыш дагы катып калып, бөлмөдө бирөөнүн жүргөнү байкалды окшойт. Бир кезде ал Куинди ыргытып жиберип, Куин мойнунан жаракат алып, ордунан кыймылдай албай туруп калса, жанагы жандык эки жакка басып эле бөлмөнү караңгылата баштайт. Бул убакта үйүнө келген Шон кызынын кыйкырыгын угуп ал жакка чуркап, эшикти ачса, Куин жерде жалгыз эле жаткан экен. Бир аз убакыттан кийин дарыгер келип, Куиндин мойнун дарылап берип, Шон эшикке чыкса, ал жерде тез жардам унаагысынын адамдары жүрүптүр. Көрсө, кошунасы Гарринин аялы. Буга чейин Куинге сенин бөлмөңдөн бир адамды көрдүм деген аял өлүп калыптыр. Бул убакта караңгы түшүп, түн дагы кирип калган эле. Уктап калган Куин бир кезде көзүн ачса, арабасы менен эшикке чыгып, 54-cü батирдин жанына келип калыптыр. Ал качканга аракет кылып, лифтин жанына барса, анын артынан жанагы түрү суук арбак пайда болуп, арабасы менен сүйрөп барып эле 54-cü батирге ыргытып жиберди. Ал жердеги бөлмөлөрдүн биринен бир маалда эле көзү менен оозу бүтөлүп калган кыз жөрмөлөп чыгып, каарманыбызды көздөп эле жакындап келе берет. Куиндин кыйкырыгын уккан атасы кызынын жанына чуркап келип, анын бул жакка кантип келип калгандыгын түшүнбөй, ал жердеги издерди көрүп эле ээрчип бара берет. Шон байкагандай, ал из терезеге барып, жерде адамдын денеси жаткан эле. Буга чейин кызынын бир дагы сөзүнө ишенбей жүргөн Шон эми гана чындап эмне болуп жатканын түшүнө баштады окшойт. Бул окуядан кийин ал Элиске барып, сиздин дарегиңизди менин кызым берди. Биздин үйүбүздө түшүнүксүз эле нерселер болуп жатат. Бир нерсе келип эле кызымды өлтүргөнгө аракет кылып, биз ал эмне экенин деле түшүнбөй жатабыз. Сизди бул тууралуу маалыматы бар деп айтты десе, Элис ага жооп берип, мен кызыңа деле мындан кийин астралга кирбеймин деп айттым эле. Сизге деле ошол эле жообум бар. Анткени бир жыл мурун менин жолдошум өтүп кеткен. Мен аны менен коштошконго жетишпей калгандыктан арбактардын дүйнөсүнө кирип, жолдошумду издегенге аракет кылдым. Бирок бул арбактардын дүйнөсү экиге бөлүнөт. Ак дүйнө жана кара дүйнө болуп, мен ошол кара дүйнөсүнө киргенмин. Бирок мен ал жактан кайра чыгып бара жатканда артымдан бирөө ээрчигенин байкабай калыпмын. Ошол окуядан кийин качан болбосун астралга киргенге аракет кылсам, ошол ээрчиген аялдын үнү чыгып, ал мени өлтүргөнгө аракет кыла берет. Ошондуктан мен бул ишти токтотуп койдум. Сизге жардам бере албаймын десе, Шон андан суранып, сиз жок дегенде менин кызыма жолугуп коюңузчу деп өтүнөт. Элис анын суранычына макул болуп, Куинге келип, анын акыбалы оор экенин көрдү. Анда Куин ал мени өлтүргөнгө аракет кылып жатат. Мен болсо өлгүм келбейт. Оң гүлүмдүн бир гүлү дагы ачылып элек койсо, Элистин ага боор уруп кетти айтор. Макул, мен бир аракет кылып көрөңчү деп эле алар менен чогуу олтуруп алып, өзү астралга кирет. Колуна колчурак алып алган Элис бир кезде арбактар дүйнөсүн аралап жөнөп, ал жактагы ар кандай аялдардын арбактарын көрүп, бир кезде лифтке түшүп эле көтөрүлүп кетти. Биз ушул жерде Элистин астралдын экинчи бөлүгүндөгү каармандарыбыз жашаган үйдү көргөнүн көрөбүз. Көрсө, азыркы болуп жаткан окуя тасманын биринчи жана экинчи бөлүгүндөгү окуяларга чейин болуп өткөн экен. Анда Элис ошол үйгө кирсе, ал жерден жанагы кара кийимчен аял пайда болуп, Элистин муунта баштап, женщина, что хочет меня убить, ждала меня.
Араң бул дүйнөгө кайтып келген Элис мен бул нерсеге башка чыдай албайм, мени кечирип койгулачы деп эле кетип калды. Айласы кеткен Шонго баласы Алекс интернеттен бирөөлөрдү көрсөтүп эле сунуштай баштайт. Алардын аты Спек жана Такер болчу. Көрсө Спек менен Такер YouTube'да канал ачып, ал жакта арбактар менен байланышка чыккан видеолорун жүктөп турушат экен. Башка аргасы жок Шон аларды чакырганга туура келет. Алар Квиндин бөлмөсүнө кирип каарманыбыздын башына видео байкоосун орнотушуп, сен жөн гана жатып эс ала бергениң, биз бул видео байкоону карап турабыз. Сенден эч нерсе талап кылынбайт, эс ала бергениң деп эле ал жерден чыгып кетишет. Бул убакта ойго чөмүлүп эмне кылышын билбей калган Элис эски таанышы жана кесиптеши Карлга жолугуп, окуянын бардыгын айтып берсе, Карл ага дем күч бере баштайт. Сен өмүр бою адамдарга зыян жеткирем деген арбактар менен күрөшүп келе жатасың. Албетте алардын бирөөсү бир күн келип сага каршы чыкмак. Бирок сен алардан эч качан коркпогонуң, анткени сен тирүүсүң, алар болсо өлгөн. Сен бул кесибиңди таштабашың керек. Бул нерсе сага Кудайдан берилген күч да. Ошондуктан коркпогун деп эскертет. Бул убакта Шон үйүнө келген коноктор менен отурган кезде бир маалда эле ал жерден жарык өчүп калды. Алар видео тасманы караса, Квин бир маалда ордунан туруп алып эле эки жакка басып жөнөйт. Бирок биз билгендей Квиндин буттары сынып алып ордунан тура алмак эмес. Анда эмне болгонун түшүнбөй эле каарманыбыз колчурак алып аны издеп жөнөшүп, анын бөлмөсүнө кирип керебеттин үстүнөн жок экенин көрүшөт. Куин бир маалда аларга кол сала баштап үчөөнү үч жакка жыгытып, Вандам тасмалардын биринде бамбукту тепкилегенде эле гипс буту менен керебетти тепкилей берет. Ал гипсин талкалагандан кийин сынган буттары менен араң басып бара жаткан кезде каармандарыбыз аны кармап байлаганга аракет кылып жатса, тамагынан бирөөнүн көзү көрүнөт. Ошол маалда ал жерге Элис дагы келип калган болчу. Ал ошондо гана бардык чындыкты Шонго айтып берди. Бул Куинди өлтүрүүгө аракет кылып жаткан арбак караңгы дүйнөдө жашаган арбактардын бири экен. Анын максаты тирүү адамдарды өзү менен кошуп алып кетип, караңгы дүйнөнүн жашоочусу кылып коюш. Азыр Куин жарым өлүк болуп турат, ошондуктан буну толугу менен алып кете албайт. Бирок колунан келишинче ага зыян келтиргенге аракет кыла берет. Аны жеңүүнүн бир гана жолу бар, мен ал жашаган караңгы дүйнөгө барышым керек деп айтат. Ал Спек менен Такерди өзүнө жардамчы кылып алат дагы маселени чечүүнү баштайт. Ал жанындагыларга эскертип, эмне болсо дагы коркпогула. Анан дагы менин сүйлөгөн сөздөрүмдү жазып турушуңар керек деп астралга кирет. Көрсө Элис арбактар дүйнөсүндөгү көргөн кыздарды дагы бул түрүсү арбак бир кезде өзүн өлтүргөнгө муктаж кылыптыр. Ошондуктан алар азыр анын кол алдынан чыга албай эле жүрө берет экен. Элис колчурагы менен бөлмөлөрдүн бирине кирсе, жанагы кара аял келип аны дагы өлтүргөнгө аракет кыла баштайт. Элис Карлдын сен күчтүүсүң деген сөзүн эстеп кетип, ал аялды ыргытып жиберип, кана келчи бир күч сынашалы десе, жанагы аял ал жерден жок болуп кетти. Мындан соң чыныгы душманды таптым окшойт деп Элис бир адамдын жанына барса, ал өзүнүн күйөөсү болуп чыгат. Биз билгендей Элистин күйөөсү Джек бир жыл мурда кайтыш болгон эле. Анда каарманыбыз аны дароо эле кучактап, мен сени аябай сагындым, сени менен коштошконго дагы жетишпей калдым десе, Джек ага жооп берип, балким коштошуп кереги жок, сен бул дүйнөдө мен менен калда, аны үчүн өзүңдү өзүң өлтүрүшүң керек деп бычак берсе, муну угуп турган Элис, менин күйөөм Джек эч качан мени мындай нерсеге түртмөк эмес деп эле бычак менен өзүн чаап жиберет. Көрсө бул жанагы дем албаган түрү суук арбак экен. Анын жанында денесинин жарымы жок кыз жөрмөлөп чыгып келет. Куиндин жаны толук чыйлек болгондуктан анын жарым денеси бул дүйнөдө болуп, жарым денеси чыныгы дүйнөдө болуп калган. Элис түрү суукту түртүп жиберип, ал кызды өзү жака алып жөнөп, бирок арбак аларга тоскоолдук кылып, болушунча кызды алып калганга аракет кыла берет. Кандай болбосун, Элис кызды алар астралга кирген бөлмөгө алып келип, өзү бул дүйнөгө чыкканга жетишип калган кезде кызды кайрадан эле арбак ал дүйнөдө алып калды. Бир кезде эле Куиндин денеси караңгы дүйнөдө толукталып, ал убакыт өткөн сайын жарык дүйнө менен кош айтыша баштайт. Элис эмне кылышын билбей бөлмөдөн Куиндин күндөлүгүн таап алып, анын ичинен апасы жазган катты окуй баштады. Бирок бул убакта Куин толугу менен караңгы дүйнөгө өтүп кеткен эле. Анын кулагына жанагы кат угулгандан кийин жанындагы дем албаган адамды көрүп, оозундагы дем алдыруучу аппаратты алып эле аны күл кылып жок кылып салат. Ошентип окуядан кийин Куин дагы тирүү калды. Максатына жеткен Элис ал жердеги Спек менен Такерди мактап, силер өзүңөрдү мыкты кармадыңар, кааласаңар чогуу иш алып баралы. Кандай дейсиңер десе, өмүрүндө мындай нерсени көрбөгөн эки каарманыбыз дароо эле макулдугун беришет. Кечинде Элис үйүндө жүргөн кезде анын артынан түрү суук бирөө пайда болуп эле тасма аягына чыгып калат. Достор, тасма жакса мыкты белгисин басып, сөзсүз каналыбызга каттала кетиңиздер. Анткени бир нече пайыздагы көрүүчүбүз каналыбызга катталбай эле көрөт экен. Бул нерсе сиз үчүн бир эле баскыч болгону менен биз үчүн өтө бир чоң кубаныч. Андыктан кийинки тасмага чейин ден соолукту жакшы карап, биз тасмаларды тезирээк чыгарып, сиздер катталып бири-бирибизди кубандырып туралы.